Саламатсыңар урматтуу окуучулар. Сабагыбызды улантабыз. 8-ci суроо. 6 грамм көмүрдү күйгүзүүдөн пайда болгон көмүр кычкыл газы 300 мл 10% натрий гидроксидин эритмесинен өткөзүлөт. Натыйжада пайда болгон туздардын массалык пайыздарын эсептегиле. Демек, натрий гидроксидин эритмеси бар. Bunun bölümü 300 ml. Tığızdığı 1,07 gram mililitr. Bunun içindeki 10% gana massa boyunca natriydin gidroksidi. Ушул эритме аркылуу 6 gram көмүрдү күйгүзүүдөн пайда болгон көмүр кычкыл газы өткөрүлөт. Натыйжада туздар пайда болот. Пайда болгон туздардын массалык үлүштөрүн эсептегиле дейт. Берилди. Натрий гидроксидинин эритмеси var 300 ml. Natrий гидроксидинин массалык проценти 10%. Тыгыздыгы 1,07 грамм миллилитр. Көмүрдүн массасы 6 грамм. Пайда болгон туздардын массалык пайыздарын эсептегиле. Чыгаруу solution. Эң алгач 6 грамм көмүрдү күйгүзгөн. Андан көмүр кычкыл газы пайда болгон. Канча моль көмүр кычкыл газы пайда болгонун эсептейли. N көмүр барабар 6 грамм бөлөбүз 12 грамм моль барабар 0,5 моль. Демек 0,5 моль көмүр күйгүзүлгөн. Натыйжада 0,5 моль көмүр кычкыл газы пайда болот. Анткени коэффициенттер 1-ге 1. Бул пайда болгон 0,5 моль көмүр кычкыл газы, 0,5 моль көмүр кычкыл газы бул эритме аркылуу өткөрүлөт. Экинчи натрий гидроксиди кошулган көмүр кычкыл газы барабар натрийдин бикарбонатын пайда кылат. Натрийдин бикарбонаты мындан 0,5 моль бар болчу. Эми натрий гидроксидинин молун эсептейбиз. Аны эсептөө үчүн эритменин массасын эсептөө керек. Эритменин массасын тыгыздык аркылуу эсептейбиз. M барабар V. M натрий гидроксидинин эритмеси барабар V көбөйтүлгөн V барабар тыгыздыгыбыз 1,07 грамм миллилитр болчу. Көбөйтөбүз. V'биз көлөмүбүз 300 мл болчу. Барабар эсептесек 1,07 көбөйтөбүз 300 барабар 321 грамм. Демек натрий гидроксидинин жалпы массасы 321 грамм. Бул натрий гидроксидинин
эритмесинин массасы. Ушунун 10%ын натрий гидроксиди түзөт. Демек, масса натрий гидроксиди барабар 321 көбүйтөбүз 10 бөлүнгөн 100 барабар 32,1 грамм. Натрий гидроксидинин молун эсептей турган болсок, барабар 32,1 грамм бөлөбүз. Натрий гидроксидинин малярдык массасы 40 грамм моль. Барабар 32 деп алайлы. 32 бөлөбүз 40. 0,8 моль. 0,8. Демек, реакциянын башында 0,8 моль натрий гидроксиди бар. Кайсынысы аз? Албетте, көмүр кычкыл газы аз. Себеби дегенде 0,5, 0,8ден аз. Реакцияга толугу менен көмүр кычкыл газы кирет, 0,5 моль. Ошончо моль натрий гидроксиди кирет. Натыйжада көмүр кычкыл газынан калбайт. Натрий гидроксидинен 0,3 моль калат. Бул жакта 0,5 моль туз пайда болот. 0,5 моль туз. Бул туз бул жакта артып калган натрий гидроксиди менен кайра реакцияга кирет. Ал реакцияны жаза турган болсок, натрий гидроксиди кошулган натрий бикарбонаты, натрий карбонатын берет жана сууну пайда кылат. Мындан канча моль болчу? 0,5 моль бар болчу. А мындан болсо 0,3 моль калган болчу. Бул жакта. Эми кайсынысы аз? Албетте натрий гидроксиди аз. Реакцияга толугу менен 0,3 моль кирет. Мындан дагы 0,3 моль реакцияга кирет. Мындан 0,3 моль пайда болот. Натыйжада натрий карбонатынан 0,3 моль пайда болду. А мындан болсо 0,5ден 0,2 эметсек 0,2 моль калды. Ар бир туздун массаларын эсептейбиз. Натрий бикарбонатынын массасын эсептейбиз. Барабар 0,2 моль. Малярдык массасын эсептесек 84 грамм моль чыгат. Барабар 84 көбүйтөбүз 0,2 барабар 16,8 грамм. 16,8 грамм. Ал эми натрий карбонатынын массасын эсептей турган болсок 0,3 моль көбүйтөбүз. Мунун малярдык массасын эсептей турган болсок 106 грамм моль чыгат. Барабар 106 көбүйтөбүз 0,3 барабар 31,8 грамм. 31,8 грамм. Аралашманын жалпы массасын эсептейбиз. Масса mixture. Эки туздун жалпы массасы болот 16,8 плюс 31,8 барабар плюс 16,8 барабар 48,6 грамм. Натрий бикарбонатынын пайыздын эсептесек, 16,8 грамм бөлөбүз. Аралашманын жалпы массасы 48,6 грамм көбүйтөбүз 100 барабар 16,8 бөлөбүз 48,6 барабар көбүйтөбүз 100 бар 34,57 34,57%.
Ал эми натрий карбонаттын массалык үлүшүн эсептей турган болсок, 100дөн муну кемитип койсок дагы болот. 31,8 бөлүнгөн 48,6 өйтөбүз 100 деп эсептесек дагы болот. 31,8 бөлөбүз 48,8 бар 65,3 65,43 пайыз. Демек, жооптору натрий бикарбонатына 34,57 пайыз, ал эми натрий карбонаты болсо 65,43 пайызды. Ушуну менен бүгүнкү видео сабагыбыз аяктады. Кийинки видео сабактардан көрүшкөнчө сак саламат болгула.